Пакистандын Лахор шаарындагы жарылуудан каза болгондордун саны өсүүдө. Учурдан абут болгондор 70-ке чукулдап, алардын 30га жакыны жаш балдар. Ошондой эле жараат алгандардын саны 200гө жакындап калганы айтылууда. Эскерте кетсек, окуя өткөн суткада болуп, анда Пасха майрамын белгилеп жаткан элдин арасында жанкечти келип өзүн жардырган. Теракт Талибан радикалдык кыймылы тарабынан уюштурулганы маалым болду. Азыркы тапта Лахордогу ооруканалардын баары күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүшүүдө. Алжирде аскердик тигүү учак кырсыктады. Коргоо министрлигинен кабарлагандай, кырсыктан 12 аскер кызматкери каза болгон. Маалым болгондой, тигүү учак Орусияга караштуу болушу мүмкүн. Ал чалгындоо ишин аткарып жүргөн. Азыркы тапта окуя боюнча атайын иликтөө иштери жүргүзүлө баштады. Белгилей кетсек, өлкө аймагында акыркы ирет 2014-жылы аскердик учак кыйроого учурап 77 киши каза болгон эле. Йеменде хусит көтөрүлүшчүлөрү менен Сауд Арабия ортодо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, туткундагы кишилерди алмашууда. Мындай кадамды Йемендеги шиит кыймылынын аксакалдары тынчтык орнотуунун алгачкы баскычтары деп баалады. Анда хуситтер барымтага алган 9 киши араб аскерлеринин туткунундагы 100 кишиге алмаштырылган. Учурда Йеменде көп убакыттан бери куралдуу кагылышуулар уланууда. Аларга карата Сауд Арабия башында турган коалиция тынымсыз аба сокууларын колдонуп келет.